Хусейин Карасаев 1901-жылы Ысык Көл облусунун Түп районуна караштуу Токтаян айылында төрөлгөн. 7 жашка чейин чоң атасы Калыбек ажынын колунда өскөн. 1914-16 жылдары Караколдогу Орус Тузем мектебинде окуйт. Тири карак, зирек бала Пушкиндин ырларын жаттайт. Орус илин булагынан суу ичет. 1916 жылдагы Аалама түркүндө эл менен бирге Кытайга текеске качат. Кыргыздар кыямат күнгө туш болот. Ал мүшкүл Хусейиндин жүрөгүндө да кеткиз дарт болуп, улут трагедиясы болду. Жаш Хусейин жан сактоонун айынан кой багып, текес ороонун бийлеген Кытай чегарасында тилмечи, сакчынын баласын окутуп жан баккан экен. Мына билимдин пайдасы. 1921 өз элине, жерине кайтып келип, 1923-24 жылдары Токтаян айылында селревкан болуп иштейт. Эл оозун алынып, коомго аралашат. Ал эми 1925 жылы Ташкентке барып, Кыргыз-Казак Таалим-тарбия институтуна кирип окуйт. Хусейин Ташкентте иштеген Жусуп Абдрахманов, Арабаевдер менен өтө жакын ынак болгон эле. Кыргыздын туңгуч гезити Эркин тоону чыгаруучулардын тобуна кирген. 1924-25 жылдары Орто Азия мамлекеттик университетинде жумушчулар факультетинде сабак берген. 1926 жылы Ишеналы Арабаев экөө жаңылык китебин жазышат. Ал китептен кыргыздын 60% сабатсыздыгын жоюуга жардамчы болот. 1927 жылы Азербайджан мамлекетинин Баку шаарында өткөрүлгөн жаңы түрк алфавитинин борбордук комитетинин пленумуна катышкан. Терең билим алуу максатында Ташкенттен окуусун таштап, 1928 жылы Ленинград шаарындагы Чыгыш институтуна туркологиялык семинариясына кирет. Институттун өзүндө лексикадан сабак берчү. Константин Юдахин экөө кыргызча, орусча сөздүктү түзүшкөн. Кийин Юдахин байбичеси менен Токтаянга келип, материал топтоп, кыргызча үйрөнүп кетишкен деп атабыз күлүп калаар эле. Карасаев 1998 жылы каза болуп, сөөгү өз жерине коюлган. Айша апанын, анын жубайынын айтуусуна Карасаев көп иштеп, көп жазганына байланыштуу 5 машинканы иштен чыгарган дейт. Алигидей жала, куугунтуктук болбогондо, бул киши капкачан доктор, академик болмок. Бир жолу Чыңгыз Айтматов өзүнүн айдоочусун жөнөтүп, "Аксакал, сиз чарпылпансыз. Жаза бериңиз, архивке бериңиз, кийин эл сөзү, сиздин чыгармаларыңызды окушат" деп айткан экен. Азыр Хусейин Карасаев эстелиги мемориалдык комплексте Ысык Көл жээгинде орнотулган. Бул кишинин залкар эмгектери түбөлүккө кыргыз элинде сакталып, мурас болуп кала берет.